Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Жалпы мусулман журтчулугу, ошонун ичинде кемеңгер кыргызстандыктар, Кыргызстанда жашап аткан бардык мусулман бир туугандар, кыргыз калкым Аллах таалам бардыгына жакшылык берген болсун. Ушул тутуп аткан, кармап аткан орозобузду Кудайым кемчиликсиз кабыл кылсын. Түнкүсүн окуп аткан намаздарыбызды, түнкү тахажжуд намазыны, тарави намазыны, жалпы эле Рамазан айында аткарып жаткан, аркалап жаткан сооптуу, кайырдуу, берекелүү амалдарыбызды Кудайым өз даргөйүнөн кабыл кылып, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы көп эселеген соопторду, жакшылыктарды маңдайыбызга жазган болсун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туура жана ден соолукка пайдалуу, сүннөткө ылайык ооз ачуу. Эмне үчүн бул теманы тандап алдык? Анткени бул өтө актуалдуу, ошол эле убакта өтө бир зарыл. Анан көпчүлүгү туура эмес. Туура эмес дегенибиз ден соолугуна олуттуу зыян келе тургандай ачып алат. Ошол себептен ушул теманы тандап отурабыз. Мындай түшүнүк бар да, жалпы орозону кармоо, тамак аштан, суусундуктан, үй бүлөлүк болсо, үй бүлөлүк карым катнашка баруудан тыйылуу орозонун парзы болсо, орозонун өзү исламдагы чоң аттын кашкасындай даана белгиленген чоң ибадаттардын бири болсо, туура ооз ачуу дагы бул өзүнчө чоң бир ибадат болуп эсептелет. Анткени адам 12 саат, 15 саат, 18 саат ар бир жерге, чөлкөмгө, аймакка жараша орозону тутат. Жанагы жогоруда айтылган 3 нерседен тыйылат. Ошончо узак убакыт бою ачка болуп, Кудайдын ыраазычылыгын көксөп, акыреттеги бийик даражаларды самап адам орозо тутканда, соопторунун бардыгын туура эмес ооз ачып алып, же ооз ачкандан кийин туура эмес жорук жосундар менен ошол соопторунан куру жалак калып, кол жууп айрылып калбаш керек болот. Анткени туура эмес ооз ачуудан улам адам өтө көп тамактанып алса, туура эмес нерселер менен өзүн тоюндуруп алса, эң керектүү намаз болгон куфтан намазы, тарай намазы кетип калат. Адам орозодон кийин ден соолугуна олуттуу зыян келтирет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала «Вала тулку би айдикум иля тахлукати» эч качан өзүңөргө зыян келтире турган нерселерди жасабагыла деп катуу эскертүү берген. Көпчүлүк жаштар мынакей соц тармактарда, Кудайыма шүгүр, азыр исламдын баалуулуктарын, илим билимге шыктандыруу, бул жааттарда жаштарыбыз өзүнүн жакшынакай таамай ордун баса белгилеп, жакшы нерселерден үмүттөндүрүп келе жатат. Ошол себептен биринчи кезекте сиздерге кайрылуу, анткени улуу муундагы, орто муундагы адамдар ден соолуктун камылгасын көрүп, баштарынан көп нерсе өткөн себептүү алар кандай туура тамактаныш керек, канча өлчөмдө тамактаныш керек, жалпы жонунан алардын кабары бар. Бирок аларга дагы туура сүннөт менен ооз ачууну айтабыз. Бирок өзгөчө жаш, эртеңки мамлекетибиздин келечек мууну болгон, өлкөнүн жүзү боло турган жаштарга кайрылуу, ооз ачкан маалда туура нерселер менен ооз ачышыбыз керек. Ошондой газ суусундуктар, ичимдиктери өз орозо туткан адамга эмес, жөнөкөй эле күн кечирип, башка айда күн кечирип жашаган адамдар үчүн, жаштар үчүн газ ичимдиктери бул ден соолукка олуттуу зыянды алып келет. Биз бирөөнүн белгилүү адамдардын чөнтөктөрүн байытып, өзүбүздүн ден соолугубузду бузуп албашыбыз керек. Өзүбүздүн ден соолугубуздун акысынан башка бирөөлөрдү эч качан байбылашыбыз керек. Ден соолугубузга жабыр келтирбешибиз керек болот. Демек, ооз ачканда өтө сак боло турган, этият боло турган нерсе багындай газга толгон ичимдиктерди, тез татым фастфуд деп коебуз, тез татым тамактарды, углеводу көп, азыр да ылдый жакта айтабыз, адамдын ден соолугуна зыян келтире турган, олуттуу зыян келтире турган. Азыр болбосо да жаш бир аз Кудайым өмүр берсе, жаш улгайганда адамга залакасын тийгизе турган, нафсиге жагып атса дагы андай тамактарды, татымдарды кошпошубуз керек болот. Табигый жакшынакай ооз ача турган болсок, эң биринчи кезекте ооз ачуу ибадатын, ооз ачуу маданиятын ордуна койгон болобуз. Анан эң негизгиси сүннөт ишти аткарган болобуз. Анткени Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламга мээрим катары жөнөтүлгөн. Ал мээрим катары жөнөтүлгөндө шариаттын өкүмдөрүн баяндап, адамзаттын ден соолугуна кандай камылга көрүш керек, кам көрүш керек, канткенде бул дүйнөнүн дагы бакытына, акыреттин дагы чексиз бактылуулугуна адам баласы эгедер боло алат, бакыт кушун башына кондура алат деген нерсени ийне жибине чейин өз денеси менен көрсөтүп баяндап кеткен.
Hazreti сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек туура ооз ачуу менен эң биринчи кезекте сүннөттү туура так аткарган болобуз. Анан ден соолугубузга туура камылга көргөн болобуз. Анан эң негизгиси адам баласына берилген өмүрдү чоң аманатты аздектеп сактап, өмүрдүн баркына жетип, жакшынакай оорубастан, кыйналбастан, толук кандуу ибадатты аткарып, адамзатына да пайда алып келе тургандай өмүр кечирүүгө бул нерселер өбөлгө түзүп берет. Ошол себептен бул теманы тандап отурабыз, бул маселени козгоп отурабыз. Демек, курма менен ооз ачуу бул сүннөткө ылайык келген, ден соолукка кам көрүлгөн жакшы бир жөрөлгө, жакшы бир ооз ачуу болуп эсептелет. Эмне үчүн курма менен ооз ачуу? Анткени курма өзү абдан берекелүү мөмө. Анын берекеси ошол Кур'ан-ы Каримде эскерилип келген. Мариям энебиз боюнда болуп, катуу кыйналып, төрөтү жакындап, кыйналган кезде Кудай Таалам ошо периштени жөнөтүп буйрук кылат, жаныңдагы курма даракты силкип, мөмөлөрдү түшүргүн дагы ошол курмадан түшкөн мөмөлөрдү кадимкидей жеп, азык кылып тоюнгун. Ал нерсе аркылуу төрөттүн кыйынчылыгынын алдын алып, жеңил кылып, жана өзүңдү сүйүнүчкө, бакытка бөлөгүн дейт. Демек, курма Кур'ан-ы Каримде эскерилип атат. Бул абдан чексиз мол берекеге бай. Анан экинчиден бул адамдын ден соолугуна эле эмес, адамдын көңүлүнө, адамдын жана дофамин деп коет, ошол баштан мээ бөлүп чыгарат, бактылуулук гормонун бөлүп чыгарууга дагы, адамдын жан дүйнөсүн мындай бир жакшы маанайга толтурууга дагы мунун таасири чоң. Ичиндеги камтып алган баарлуулуктардан улам. Демек, Кур'ан-ы Каримде эскерилгендиги үчүн Hazreti сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн осуяттарында, сөздөрүндө, хадистеринде айтып кеткендиги үчүн бул абдан берекелүү мөмө. Анын өзүнө жараша башка өсүмдүктөрдөн, башка жанагындай азык заттардан, башка түшүмдөрдөн айырмасы, өзгөчөлүгү анын бөлөкчө жаратылган табиятында. Мисалы, азыр көз чаптырып кулак салып көрө турган болсок, курманын узундугу 15 метрден 40 метрге чейин узун өсөт. Узундугу 15 метрден 40 метрге чейин. Ал эми жер астында кулач алган тамыры болсо, бул 6 метрге чейин жетет. Мунун бардыгы курма ушунчалык какыраган чөлдө дагы, суусу жок, кузгуну жок, ушундай какыраган чөлдө дагы өсүп кетүү үчүн, өзүн жетиштирип кетүү жөндөмү курмада аябай бекитилген. Демек, курманын, мына астыбызда 3 курманын түрү бар. Азыр сабакта ар биринин касиетин, өзгөчөлүгүн айтабыз. Ошол, мисалы, бир курманы ала турган болсок, курманын ичинде адам туура ниет менен жакшы жей турган болсо, Кудайымдын берген касиети ушул экен, адам жашоодо ар кандай кыйынчылыкты кабагым кашым дебестен чымыркай болуп, кажыбас кайрат менен ошол нерсени аркалап чечип кете алат деген табият бул курмада камтылган. Экинчи бир өзгөчөлүгү, башка жер жемиштер, башка таттуу нерселер көп убакытка сакталбайт. Өзгөчө ысык мезгилде, билесиздер. Бул көп убакытка сакталып, бузулбай сактала турган бул курманын жападан жалгыз өзгөчөлүгүнүн бири да бул. Бал сыяктуу көп убакытка бузулбастан сакталат. Анан үчүнчү бир курманын өзгөчөлүгү, анын өскөн чөйрөсү абдан катаал, кургак, ысыгы мээ кайнаткан, аптаптуу жана чаң тозгон кумдуу чөйрөдө өсөт бул. Сахара деп коебуз. Ушундай бир ээн талаада өсө турган бул бир өсүмдүк болуп атат да. Ошол себептен бул жанагындай ушундай катаал кырдаалда дагы өзүнө керектүү витаминдерди, адамзатына керектүү нерселерди камтып алгандыгы бул Кудайым бул даракты өзгөчөлөп койгонунда. Азыр билесиздер, мына курма Кудайга шүгүр Кыргызстанга дагы келип калды. Кайсы курманы тандаш керек, аны алдыда сөз кылабыз. Курма ошол бардык мөмөлөрдөн өзгөчөлөнүп, өзүнүн бардык бөлүгү тең пайда, бардык бөлүгүн тең колдонсо болот. Мына ошонусу менен башка мөмөлөрдөн, өсүмдүктөрдөн өзгөчөлөнүп турат. Керек болсо мынакей курманын сырты дагы, сырты менен кошо жеп, адам баласы өзүн дарылоого, өзүнүн муктаждыгын кандырууга бул өбөлгө түзө турган жападан жалгыз нерсе. Ушунчалык эсепсиз пайдага мол бир мөмө болуп эсептелет да бул. Азыркы тапта мынакей экология бузулду, адамдардын пейили тарыды, өз чөнтөгүн ойлоп эле мурдагыдай эмес. Улуу муундар билет муну жакшы. Бөлөк адамдын ден соолугу биринчи орунга турбай, капитализм башка деп
акча, байлык, бийлик биринчи орунга туруп калган заманда биз көбүнчө ооруну чакыра турган нерселер жеп аткан тамак ашыбызга, дем алып аткан абага жараша болуп калды. Тамак ашты этибарга алсак, адам баласына олуттуу зыян келтире турган, адам баласынын ден соолугун жок кыла турган нерселерди санап келсек, аны бир 4 нерсеге жыйнасак болот, жыйынтыктап. Биринчиси химиялык татымдар. Табигый нерсе эмес, кошулма, башка нерсе өңдүү, түстүү деп көргөндө көздүн жоосун ала тургандай эле, бирок даамга келгенде, ден соолукка келгенде анча эле пайда бербей турган химиялык татымдар, зыяндуу, таттуу заттар, булар адам баласынын өмүрүнө коркунуч алып келет. Адамдын ошо иммундук системасын жабыркатат, зыян алып келет. Адам демек иммундук системасы бузулгандан кийин жөнөкөй алсыз ооруга дагы туруштук бере албай, өмүрү мындай бир кыйын абалга дуушар болуп калат да. Демек биринчи нерсе, тамак аштын эң бир зыяндуу түрлөрүнүн бири химиялык татымдар, зыяндуу таттуу заттар. Экинчиси болсо тез даярдалган тамак аштар, фастфудтар. Өтө тез даярдалат дагы. Бул туурасында атайын Шейх Юсри деген чоң медицина жагындагы, шарият жагында бирге аркалап кеткен чоң профессор, наук устазыбыз бар. Ал киши тез тамактардын, тез даярдала турган фастфудтардын зыянын бүт далилдеп, изилдеп келип ушундай деп айтат. Даамын чыгарыш үчүн, бузулбай сакталыш үчүн туура эмес жанагындай майонез, кетчуп, кээ бир кошулма заттар кошулат. Ал нерсе эркек адамдын дагы бир убакта эле аял затынын дагы гормондорунун бузулуп, туура эмес тетири карама каршы иштешине өбөлгө түсүп берет. Жөнөкөй тил менен айтканда, тез татым тамактарды гана жеп, башка табигый пайдалуу нерсени жебеген адам, эркек адамдын гормону аял затынын гормонуна алмаша баштайт. Аял затынын гормону эркек затына айлана, эркектин гормонуна айлана баштайт. Демек, кебете түспөлө эркек болгону менен ой жүгүртүүсү башкасы аял затына окшоп кете баштайт да, туура эмес тамактануудан улам. Ошол себептен өзүбүз үчүн, ден соолугубуз үчүн туура так жакшы ибадат аткарып, Кудайым буйргандай жер үстүн гүлдөтүү үчүн, адамзатка пайда алып келүү үчүн биз өзүбүз күйүшүбүз керек. Жалкоолукту, башканы жыйыштырып, көп убакыт талап кылынса да табигый нерселерди даярдап жешибиз керек. Мына тез тамактар адамдын гормонун ойноп коюуга, бузуп коюуга өбөлгө түсүп коет. Бул экинчи жанагындай зыяндуу тамак аштардын түрү. Үчүнчү түрү бул углеводу көп тамак аштар. Көп картошканы колдонуу, аны чипсы кылуу, башка кылуу деген сыяктуу. Углеводдуу тамак ашты колдон келишинче аз колдонушубуз керек. Ошолордун катарында көч башында нан. Эми билесиз да, өзгөчө кыргыз менен казак канчалык күчтүү тамак болбосун, нансыз ал тамакты алымсынбайт, күчтүү тамак деп эсептебейт, туурабы? Жок, нандын зыяны ушунчалык камыр адамдын ичине киргенде көп убакытка дейре сиңбестен ошо бойдон катып тура берет. Анан ал катыгандайын ашыкча керексиз заттарга айланып барып адамга уу болуп, адамга жеген нерсесинин айынан өзүн ууландырып жүрөт. Нан жебе деген сөз эмес, бирок туура, тандап, клетчаткасы бар, жанагындай өз колу менен эгилген, өтө көп өлчөмдө жебестен шарттарын сактап айтор туура карманып калыш керек болот. Төртүнчү, биздин эң бир зыяндуу нерселердин бири, эң орчундуусу, эң зарыл ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек, клетчатка жок тамак аштарды колдонуу. Клетчатка дегенибиз билесиздер, пищевые волокна деп коет. Бул илгери андай эмес эле, акыркы тапта ушул акчаны көздөп эле көп өлчөмдө чыгарыш үчүн клетчаткасы жок тамак аштар болуп калып атат. Табигый эмес, жасалма. Бул клетчатка алынгандан кийин ал нерсе адамдын иммундук системасын бузат, аш болбойт, ашыкчасы адамга зыян алып келет. Мунун баардыгы адамга жабыр алып келе турган нерселердин бири. Ошол себептен биз мындай нерселерден өтө оолак болушубуз керек. Тескеринче мына астыбызда турган пайдалуу нерселер, ошонун бири курма менен ооз ачып, курма менен Рамазан бүткөндөн кийин дагы аман эсен өткөрүп алсак, күнүмдүк жашообузда эртең менен түштө, кечинде курманы колдоно турган болсок, көп өлчөмдө колдонуу бул эч кандай зыян деле алып келбейт. Ошондой табигый нерсе менен өзүбүздү толтуруп, азыктандырып отурган болсок, ден соолугубуздун туура камылгасын көргөн болобуз. Эми курманын пайдалары жана баалуу касиеттери кандай? Биринчи кезекте керектүү клетчаткаларды камсыздап, сиңирүү жолун нормалдаштырып, ашказан, өт жана боордун таза кандуу толук иштешине чоң өбөлгө түзөт дейт. Караңыз, аябай адамдын жашоосуна керектүү пайдалар. Керектүү клетчаткаларды камсыздап берет ичинде. Анан сиңирүү жолун нормалдаштырат. Адамдын өтү, ашказаны бузулган болсо, жеген тамак ашы сиңбей атса, керектүү жерине витамин болуп, кан болуп жүгүрбөй жатса, ал адамдын өмүрүнө коопсуздук туулган болот да, кыйын болуп калат. Ошондой эле
боордун таза кандуу иштешине чоң өбөлгө түзөт. Мынакей орозонун чоң пайдаларынын бири боорду май каптап баштаганда экология туура эмес аба себептен, дем алган себептен, тамак аш бузулган себептен боорду май ушинтип каптап баштаганда орозо ошол майларды кетирет, тазалайт. Анан ошол ооз ачканда дагы көп убакытта ооз бекиткенде да курманы колдонуу ошо кандын таза фильтрация, таза жүрүүсүнө түздөн түз шарт түзүп берет. Кийин денеге кандай пайдасы бар бул курманын? Денеге тийгизген салымы, кошкон салымы, пайдасы. Денеге калий болуп берет. Бул керектүү витаминдер: кальций, темир, магний жана керектүү көлөмдө таттуу азыгын камсыздайт. Курма болгон үйдө ашыкча торт, ашыкча таттуу татымдарга адам муктаждык деле туулбайт. Бул табигый нерсе. Кудайым өзү жаратып берген керектүү өлчөмдө таттуу ашык болгон адамдардын, кызыккан адамдардын көңсөөсүн, ошол нерсе көксөөсүн эмне кылып берет деген сөз, кандырып берет деген сөз. Кийин үчүнчү пайдасы ашказанга жеңил сиңет. Адам ашказаны ар кандай абал болуп калат, ооруп калат, ойгонуп калат, башка нерсе болот, ошол сезгенип калат. Ошол учурда ашказанга эң жеңил тамак бул курма болмокчу. Курманын баардык түрү, 100дөн ашык түрү бар. Сабактын акырында айтабыз, кайсы түрүн алганыңыздар жакшы. 100дөн ашык түрүнүн эң баягындай баары тең эле ашказанга эң бир жеңил сиңе турган нерсе. Эч бир түрү ашказанга оор келбейт. Төртүнчү нерсе, пайдасы сахарный диабет оорусу менен ооруган адамдарга дагы белгилүү өлчөмдө башка кошумча жанагындай тамактарды өйдө төмөн жей бербестен, ирети менен ошо курманы саналуу өлчөмдөрү менен жей турган болсо, сахар диабет менен ооруган адамга дагы бул шыпа болмокчу. Кудайымдын уруксаты, берекеси менен. Бешинчи пайдасы, көп убакыт бою ачка жүргөндөн кийин, биз орозо кармайбыз да азыр 12 саат, 15 саат. Орозо кармагандан кийин ашказанга эң жеңил жана пайда алып келе турган мөмөлөрдүн, азык заттардын бири курма болмокчу. Демек, ошол себептен азыр бир аздан кийин айтабыз, Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ооз ачканда эң биринчи кезекте курма менен ооз ачкан. Анткени бүт ички организмди даярдап, кетирген туура эмес нерселердин ордуна кайтарып алып келип, адамдын иммундук системасын ордуна салат деген сөз. Анан 6-чы пайдасы, курманы колдонуу, көп жөө, бул денедеги ашыкча уу заттардан арылтат. Элестетип көрүңүз, адам баласына орто эсеп менен бир 60-70 жыл өмүр берилсе, азыркы доордо этибар калып, ошол 60 жыл, 70 жыл өмүрдө канча деген тонна тамак ашты, канча деген суюктуктарды ичип коет. Ошонун баардыгы эле сыртка чыгып атканы, баардыгы кетип атат деген жок. Кайсы бир бөлүгү гана сыртка чыгып атат, бирок көбүнчөсү адамдын ички бөлүктөрүндө, ичи карында, башка жерлерде калып атат. Ошол нерсе барып өттөгү таш, денедеги уу алып келе турган зыяндуу нерсеге алып барат. Ошол нерселердин баардыгын биз азыркы айтып аткан денедеги ашыкча заттарды кетире турган табигый жол курманы көп жөө, курманы жанагындай жеп, ошол компот кылып, компотун ичип, азыр алдыда айтабыз, сүткө кошуп, белгилүү бир ыкма менен курманы колдонуу денедеги ашыкча нерселерди тазалап кетирет дейт. Эми курманы кантип күнүмдүк жашообузда пайдалансак болот? Мунун көп ыкмалары, методдору бар. Эң жакшысы 2 жолун тандап алсак болот. Биринчиси ошол сууга кайнатып компот кылып алуу. Биздин элибиз кемеңгер калкта абрикосту, алманы, башка нерсени компот кыласыздар го, кагын башкасын. Кудум ошол сыяктуу мынакей мунун дагы курманын да кагын алып компот кылып, кайнатып, муздатып кийин үйгө коюп койсо, бул табигый сок болот. Эң бир пайдалуу үйдөгү бекер аптека болмокчу. Курманы сууга компот кылып ичсе, мунун кандай пайдалары бар? Биринчи, кандын коюлашын алдын алат. Адам давление көтөрүлүп кетет, түшүп кетет. Кандын коюлашын алдын алып, жүрүшүн нормалдаштырат дейт. Кан туура циркуляция болуп айлангандан кийин ал адамдын дени карды соо болот, анча-мынча ооруга туруштук кыйналбайт, туруштук бермекчи. Экинчи пайдасы, курманы компот кылып иче турган болсо, иммундук системаны жөнгө салат. Иммундук система билесиздер, Кудайымдын кудурети менен ушул жоон ичеги деп коет. Иче карда ошо жоон ичеги тараптан пайда болот. Ошол жер тамак аш туура сиңсе, туура баланс менен жүрсө гана керектүү жерлерине жетип, иммунитет ошончолук күчтүү болот деген сөз. Курма түздөн түз ага таасирин тийгизет. Кийин узакка созулган ич ооруну калыбына келтирип, ашыкча ич өтүүдөн сактайт. Адамдын ичи ашыкча эле өтө берсе, ашыкча эле көп ажаатканага бара берсе, бул ден соолугу алсырагандын белгиси болот. Демек, ошону ордуна коет Кудайымдын кудурети менен. Денеге керектүү ошондой витаминдерди камсыздап берет дейт. Бул биринчи ыкма экен. Ошол курманы компот кылып суу менен иче турган болсо. Эми ошол курманын экинчи ыкма, экинчи методу сүттү
сүткө кошуп туруп бир аз кайнатып алса да болот, же сүткө кошуп бир канча убакыт койсо дагы ал дагы жарай берет. Курманы бир ирет кайнатылган жылуу сүткө аралаштырып, бир аз убакытка коюп, анан иче турган болсо, эң биринчи пайдасы денеге керектүү өлчөмдөгү тузду, энергияны мынакей. Анан сергектикти, каарыган жана жаш балдардын сөөктөрү үчүн 1000-дин 1 болуп эсептелет, керектүү витамин. Каарыган адамдардын сөөгү бошошуп кетет, жүлүнү бошошуп кетет, жаш балдарга кальций керек болот башка. Бул ошо сүткө кошулуп коюлунган курма каарыган адамдардын сөөктөрүн дагы бекем кылат, жаш балдардын сөөктөрүн дагы бекем кылат. Кийин муун жана жүлүндүн бошошуна жана ошондой эле бул эми үй бүлөлүү адамдар үчүн жыныстык катнаштагы алсыздыкка бул 1000-дин 1 болмокчу дейт, шыпа болмокчу. Анан боюнда бар же төрөгөн аялдарга абдан зарыл витамин болуп берет. Куранда айтылып атпайбы мынакей, Мариям энебиз көз жарып төрөштөн алдын ошол курманы жей деп атат. Бул эң чоң витамин. Мына араб өлкөлөрүндө, Египетте биздин жубайларыбыз, келинчектерибиз ак никелүү, алар боюнда болуп калган учурда, Кудайга шүгүр, булар муну изилдеп ордуна коюп коюшкан, жубайларыбызга көбүн эсе курманы жегиле деп сунуштайт. Эмне үчүн? Керектүү витамин дагы күч дагы болуп бермекчи. Төрөт жеңил өтөт деген сөз. Анан эмизип аткан энеге дагы мол сүт чыгарып берүүгө, сүттүн коюу болуусуна, андагы керектүү витаминдерге, зарыл нерселерге бай болушуна түздөн түз бул өбөлгө түсүп бермекчи. Анан жалпы этибар алып койгон нерсе, көптөгөн мөмө жемиштердин ичинен өзгөчө, көзгө баса белгиленип Куранда эскерилген 2 мөмө бар. Биринчиси ушул жүзүм, анан экинчиси биз сөз кылып аткан ушул курма дарагы. Булардын пайдалары бейиштеги бейиш ээлери үчүн сый тартуу кылына турган мөмөлөрдүн көч башында ушул 2 нерсе турмакчы. Анан эми адам болгондой ар кайсы нерсе чыга берет экен, кээ бир баягы жумурткадан кыр издеген, кой булар араб кул болуп кетишти деп туура эмес эле жалган жалаа менен асыла берген жумурткадан кыр издеген адамдар, акыйкатты моюндабаган атеисттер же чала ыймандуулар, булар келип алат да, бул курма арабтарда жалгыз курма болсо башка эмнени жешмек эле деп адамдарды тоготушпайт да. Мунун кандай пайдасы бар эле деп. Жок, керек болсо Америкада канча деген гектарларда курманы изилдеп, булар лабораториядан өзлөрү атайын курманын көчүрмөлөрүн алып, уруктарын алып, курма дарактарды эгип, курма менен дарыланууга канча жылдан бери ошол методго өтүшкөн алар. Кийин курманын кандай пайдалары бар эле? Арабтарда бир эле курма бар да анан башка эмнени жейт эле? Жок, бул туура эмес. Бул акыйкатка мындай туура келбеген, туура эмес калпыс кеп болуп калат да. Арабтарда көптөгөн 80ден ашык чоң ушундай пайдалуу нерселер көп болгон. Мисалы анжыр, зайтун, төө сүтү жана башка ушул нерселер. Болгону жахилият деп коет, караңгы исламга чейинки доордо алар тескеринче курманы азыраак колдонушкан, башка нерселерди көбүрөөк жешкен. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, жан шериктерин адамдарга курманын пайдасын баса белгилеп, муну жегиле деп көп үндөп өткөн да. Анан табият аалымдары бар го. Табият аалымдарынын эсептөөлөрүнө, изилдөөлөрүнө ылайык жылына курманын түшүмү 7,5 миллиард адамга жете тургандай көлөмдө мол түшүм берет. Демек, бул курманын түшүмүндө мындай бир жетишпестик болуп калуусу, мындай адамдарга жетишпейт, камсыздай албайт деген коркунучка жол жок экен да. 1 жылдык берген түшүмү 7,5 миллиард адамды камсыздай турганчалык мол түшүм берет деген сөз. Кудайдын берген берекеси да бул. Демек, биз ушул жерден, ушунча сөздөрдөн кийин Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ооз ачуу учурунда курма менен ооз ачкыла деген сөзүнүн эми азыркы замандагы адамдар үчүн медициналык жактагы пайдасын ушул жерден түшүнсөңүз болот. Анткени бул бир гана медициналык эмес. Биз пайдасын билели билбейли шариятка моюнсунуп толук ээрчийбиз. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Аллах таала эмнени буйруп көрсөтсө, эч шек күмөнсүз ал нерседе пайда бар. Кайсы нерседен тыйса, ал нерседе сөзсүз зыян бар. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң чынчыл пайгамбар. Ал ар бир айткан сөзүн абадан алып эмес, ыйыкка бар, вахийге такап гана сүйлөйт. Мына хадисте, бул хадисти имам Абу Давуд жана Тирмизи бизге жеткирип мындай дейт. Ишенимдүү хадис. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан. Иза афтара ахадукум фалюфтир ала тамрин. Эгерде силердин бирөөңөр орозо кармап, ооз ача турган болсо, колу жетип мүмкүнчүлүгү болсо, ошол тамыр деп коет, курма менен ооз ачсын дейт. Курма менен ооз ачсын. Эмнеге? Фа иннаху баракатун. Курма менен ооз ачуу адамга берекени алып келет. Курма бул берекени алып келет дейт. Береке дегени баардык нерсени камтып алат.
жана биз сөз кылып аткан жогорудагы чың ден соолук, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткаргандагы эбегейсиз сооп, адамдын ибадатка болгон сергектиги, жан дүйнөсүндөгү керектүү нерселер, руханий ооруларга шыпа, көрдүңүзбү? Бардык тараптан береке. Шунчалык деңгээлде мына дүйнөлүк деңгээлде изилденип чыкты. Балалуу боло албаган адамдар туура ниет менен албетте бардыгы Кудайдан болот. Бирок берекелүү мөмө катары белгилүү бир өлчөмдө эртең менен кечинде токтотпой бир канча убакытка жешсе, Кудайымдын уруксаты, Кудайымдын берекеси, тагдыры менен балалуу болуу мүмкүнчүлүгүнө жете алышат дейт. Мунун баары береке эмей эмне анда бул? Демек фа иннаху баракатун, курма менен ооз ачкыла, ооз ача турган болсоңор, бул бардык пайдаларды камтып алган берекеге бай бейиштин түшүмү, мөмөсү дейт. Фамаллам яжид, эми алыс болуп, курма жетпей калып, курманы таппаса ооз ачып аткан учурда, фал юфтир ала маин, анда суу менен кадимки эле комнатный температурадагы, өтө ысык эмес, муздак эмес, суу менен ооз ачсын дейт. Фа иннаху тахурун, суунун ичинде өзү суу таза, анан адамды да тазалай турган касиети бар дейт. Күн сайын керектүү өлчөмдө суу ичип туруу бул адамдын өмүрүнүн бир берекелүү ден соолукта жашашына өөлгө түзөт. 14 кылым мурун мунун бардыгын Азирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып, баяндап, түшүндүрүп койгон. Эми муну моюндап ээрчиген адам моюндайт, ушуну деле угуп билип туруп анан моюндабаган адам ал өз эрке. Экинчи бир хадисте, бул хадисти имам Тирмизи бизге жеткирет, эң керектүү хадис. Бекеринен алдыбызга 3 курманын түрүн койгон жокпуз. Мунун ар биринин өзүнүн адыр себеби, сырлары бар. Фи риваяти Анас радиаллаху анху дейт. Азирети Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү хадисин бизге жеткирип мындай дейт. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама юфтиру qabla an yusalliya ala rutabat. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн батып толук азан айтылып шам намазына, кечки намазга ооз ачуу болуп калганда намаз окуштан алдын ошол рутоп деп коет. Курманын бир түрү, азыр айтабыз, ошол рутоп менен оозун ачат эле дейт. Рутоп деген мына ошол моул түрү болот. Мынакей чоң даана болуп турбайбы? Рутоп деген эми кыргызча которгондо свежий, жашан кезиндеги, эң алгачкы шагынан үзүлгөндөгү кезине, курманын кезине рутоп деп атап коет. Мынакей сиздерге жакыныраак кылайын. Бул ошол ичинде согуу жаңы бышкан маалы болот. Бул эми жылына бир айдан 2 айга чейин гана созулат. Анан муну биз сатып алып коебуз дагы ошол муздаткычтын бир бөлүгүндө кандайдыр бир методдор менен анан ыкма менен муну сактап калабыз. Жылдын бардык бөлүмүндө жеш үчүн эң пайдалуу, эң жашан кези мына ушул рутоп деп коет. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооз ачканда намазды окуудан алдын бир канча ушул рутопту жеп, анан намазын окуйт эле дейт. Демек бул эң чоң пайдалуу болгон себептен. Fa illam takun rutabatin, эгерде ушул биз сөз кылып аткан ушул рутопты, муну жаттап каласыздар. Рутоп болбосо дейт, биринчи түрү табылбаса дейт. Анда фатамарат, анда кадимки эле курма менен, тамыр менен ооз ачылат. Тамыр деген бул жанагындай жашан кезинен өтүп, катып баягындай катып калган учуру болот да. Бул муну эмне деп коебуз? Как сыяктуу болуп калган учур дейбиз. Ошол как сыяктуу болгон учурдагы тамырды жейт эле дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошону оозанып, оозун ачат эле. Fa illam takun tamaratин, эми бул баягындай как кезиндеги катып калган, бир аз убакыт өткөндөн кийинки кези болбосо, эч нерсе табылбаса, хасаватин мин маин, анда бир канча ууртам суу ичип, анан барып, анан намазын окуп келип, анан тамагын жейт эле. Оозду ачканда дароо көп тамак менен тоюнуп албаш керек болот. Туурасы курма менен рутоп, болбосо тамыр менен, как кезиндегиси менен. Ошонун 3-4-өсүн жеп, көп эмес, 1-2 ашып кетсе бир стакандай суу ичип, анан барып намазын окуп келип, ага чейин өзөк жалганып, ашказан даяр болуп турат. Анан келип куфтанга чейин жакшынакай үй бүлөсү менен маанайын көтөрүп отуруп, аз-аздан керектүү тамактанса, бул адамдын ден соолугу үчүн эң чоң нерсе. Ошол убакта туура ибадатты аткарып, чоң сооп таркалап аткан болот. Эми бизде азыр мынакей биринчи түрү рутоп, экинчи түрү тамыр дедик, үчүнчү түрүн айта элекпиз. Эмне үчүн? Хадис имам Бухари, Муслим риваят кылган сахих хадис болот, ишенимдүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Мен тасаббаха би саб'i тамаратин ажватан лам ядурруху залика al-yawma суммун вала сихрун." Бул хадистин мааниси, ким таң эртең менен дейт. Эми азыр биз орозобуз саарлыкта деген сөз. Таң эртең менен саарлыкта 7 даана ажва деп коет. Азыр айтабыз, ажва деген тамырды жесе, ошол күнү ага эч кандай сыйкыр дагы, эч кандай уу дагы таасир эте албайт дейт.
Эми бир-бирден түшүндүрөлү. Ажба деген эмне? Ажба деген жанагы могу тамыр как болуп калган кезин айтылат. Урутоп жаңы жашаң свежий кезин айтылынбайт. Ажба деген бул Мадина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашап өткөн, бул дүйнөдөн үзүлгөн эң берекелүү жер Мадина го, Маккадан кийин. Ошо Мадина жеринде өсүп чыга турган тамыр, мунун аты ажба деп коет. Бул 100 түрү болсо, 100 түрүнүн эң кымбаты дагы, эң бир пайдалуу витаминге бай, эң таанымалы да ушул ажба түрү болот. Мына ушул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ушунакей 3, 4, 5, 6, 7. Таң эртең менен мүмкүнчүлүгү болгон адамга 7 даана ажбаны жей турган болсо, эч кандай сыйкыр дагы, эч кандай уу дагы таасир ата албайт дейт. Эми сыйкыр дегени түшүнүктүү. уу дегеничи илгерки заманда кадимки уу чырып коюудан деген. Азыркы заманда медициналык изилдөөлөрдөн улам адам жеген нерсеси туура эмес жеген себептен, жеп алып, жатып алып, туура эмес жашоо өткөргөн себептен тамак сиңбей эле денеге уу болуп калат. Ошол ууну дагы кетирет деп азыркы медицина муну тастыктап чыкты. Анан бул ажбанын өзгөчө ажбанын пайдасы, адам баласы муну жегенде илимий мекемелер изилдеп чыкты. Адамда жанагындай сактай турган бир мындай бир кандай десек, сактай турган коргонуу талаасы пайда болот. Анан ал коргонуу талаасы пайда болгондон кийин эч кандай сыйкыр дагы, жин дагы ал жанагындай коргонту тешип өтө албайт. Чиңгирет деген аалымдардын ою боюнча. Эч кандай сыйкыр, туура эмес электромагнитный жанагындай кара терс энергия дагы, сыйкырдыкы, бирөөнүн көрө албай турган көзү, хасады, туура эмес көз караш айтор зыяндуу терс энергиялар ошол жанагындай коргондон өтүп кете албайт деген сөз. Мунун баардыгы ошол курманын берекети, анын негизги сөзүнүн максаты бул динибиздин акыйкат экендиги. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей көрсөтүп койгон сүннөтү адамдын жашоосунда эң чоң маңызды маанини ээлей турган нерсе экендиги маалым болуп атат. Баардыгыбыз тең туура ооз ачып, Рамазанда ден соолугубуздун камылгасын көрүп, эң негизгиси Кудайдын чыныгы момун пендеси болуу бакытын баарыбызга насип кылган болсун. Азыр эми суроо жооп өтмөкчүбүз.